Урматтуу туугандар, урматтуу Баткен облусунун тургундары, урматтуу Аксай айылынын, Көкташ айылынын тургундары, мен сиздерге Бишкектен биз атайын жолугушуу үчүн келдик. Мына Кудай буйруп, биздин келгенибизге облусубузда дагы Баткен облусунда өкүлү алмашып жаңы жетекчибиз келди. Алардын орун басарлары келди, начальнигибизди алмашты. Бардык ушул облустун жетекчилери алмашты. Биз бул эмнени кабар берет? Бул деген ошо мамлекетибиздин башчысы, мамлекетибиздин президенти Садыр Жапаровдун Баткен облусуна Баткен облусунун боюнча биз так жана көптөгөн жумуштар аткарабыз деген өзүнүн силерге берген убадасы бар. Ошол убадалардын аткаруу негизинде ушул жумуштар башталып атат. Кудай буйруп иштерибиз ийгиликтүү болуп, эл журтубуз тынч турса, ушул жакынкы аралыкта да сиздер коомубузда болуп аткан өзгөрүүлөрдү, жакшы жака болуп аткан өзгөрүүлөрдү сезе баштайсыздар. Азыр эми мен болсо өзүңүздөр жакшы билесиздер, улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы катары, андан сырткары мамлекеттик комиссия бар. Чегараларды тактоо, демаркациялоо, делимитациялоо боюнча ошол комиссиянын жетекчиси катары келип отурат. Мен эмне үчүн мындай тез келгенимин силерге түшүндүрүп коеюн. Себеби жакын күндөрү эле биздин коомубузда ушул акыркы 10 күндө коомубузда чегара маселеси тез көтөрүлүп, чегара маселеси боюнча ар түрдүү сөздөр айтылып, коомубузду таң тополомо салган сөздөр айтылып, андан сырткары чынында ушул чегара боюнча көптөгөн проблемалар бар экендигин билип туруп, ушу сиздерге алдыңыздарга келип, көптөгөн суроолоруңузга жооп берип, чечимдерди кабыл алып кетейин деп келдим. Урматтуу туугандар, өзүңүздөр жакшы билесиздер, мамлекетибизде бүгүнкү күндө Баткен облусунун Тажикстан биздин коңшу мамлекетибиз менен чектешкен жеринде бүгүнкү күндө 460 километрге жакын такталбаган же болбосо чечилбеген бүгүнкү күндө чегарабыз бар. Бул эң чоң ушул оор участоктор, эң мындай бир кыйын участоктор калды да. Өтө оор мындай бир сүйлөшүүлөр болуп турган участоктор. Бирок буларды оор деп эле биз таштап койбостон, Кудай буйруса булардын баарын чечебиз. Булардын баарын чечебиз. Ушу коңшу мамлекет менен биргеликте, алар менен ынтымактыкта, достукта, дипломатиялык таризде сүйлөшүп отуруп чечебиз. Эки мамлекетте тең орусча айтканда государственная комиссия по границам, мамлекеттик комиссия бар. Ошол эки мамлекеттик комиссия сүйлөшүп, ал жактан бир 20 адам, бизден бир 20 адам, ошонун башчысы менмин сүйлөшүп отуруп, акыры анан ошол маселени чечкенге милдеттүү болот. Бул маселе жөндөн жөн мындай бир күч менен, кайсы бир тараптын күчү менен чечилбейт. Сөзсүз сүйлөшөбүз. Сөзсүз биз макулдашып туруп, акырынан чечебиз. Кантип эле биз, мына өзүңүздөр билесиздер, мени көптөн бери жакшы билесиздер, көп жылдардан бери Садыр Кожоевичти жакшы билесиздер, президентибизди. Кантип эле ушул мамлекеттин башына турган ушундай адамдар биздин жерлерибизди өткөндө мына провокация кылып айтып атышпайбы? Мына Садыр Кожоевич келип жерди сатып өрүптүр, мына Такшиев келип жерди сатып өрүптүр деп. Кантип эле өзүбүздүн бир метр жерибизди берип коелу? Кантип эле биз жөндөн жөн эле ушул кайсы бир ойлонулбаган чечимдерге, элге каршы чечимдерге кол коюп калайлы? Андай эч качан болбойт. Туугандар. Ошон үчүн мындан эч кыжалат болбоңуздар. Силердин кыжалатчылыгыңарды алайын, кыжалатчылыгыңарды токтотоюн деп атайын келдим. Коомубузду ар түрдүү сөздөрдүн бөгөт коелу. Биз чегараны таштап коюшту, мына убада берген эле чегара чечебиз деп, чечпей таштап коюшту деген көптөгөн сөздөр
мен угуп аттым, барып өзүңөрдү угуп аттыңар. Андай эмес. Урматтуу туугандар, андай эмес. Биз бул бийликти bir нерсени утуп алып, bir нерсени тартып алып келген жокпуз. Бул жерге бизге бийликти силер бердиңер. Ошол силер берген бийликти Кудай көрсө ушул Алла Таалам берген мүмкүнчүлүктү, элдин берген бийлигин элге кайра иштетип, элдин проблемасын чечүүгө биз милдеттүүбүз. Эч качан силер кыжаат болбошуңар керек. Ошол комиссиянын үстүндө, чегара комиссиясынын үстүндө. Мына мен турам. Комиссиянын үстүндө ушу Атайы Садыр Кожоевич экөөбүз сүйлөшүп, ал ошол бая кандидат президент болуп жүргөндө, президент болуп шайлана электе эле сүйлөшүп, ушул маселени чечкенбиз. Эң оор жерге, эң кыйын жерде, эң чечилбеген ушундай элдин көйгөйү тамырлуу болуп турган жерге барып чечишибиз керек деп туруп. Ошондуктан ал киши мени ошого дайындаган. Анан эми бирок муну тез эле 10 күн, 15 күндө, 1 айда, 2 айда чече кое турган нерсе эмес экен. Бул жөн-жөнү чечилип кетпейт экен. Анын үчүн силер да жардам беришиңиздер керек. Силер жергиликтүү жашоочулар бизге мындай басым көрсөтүп, же чечесиңер, же болбосо силерди андай кылабыз, же чечпесеңер мындай кылабыз деп бизге басым көрсөтпөстөн кайрадан бири-бирибизге жардам берип иштешибиз керек. То есть силер бизди коркутуп, анан биз келип иштебешибиз керек. То есть биз силерден коркуп, элден коркуу эмес. Эл мени жаман сөз айтат экен, эл мынтип муну иштебей койсом, же барбай койсом да кандай кылат экен деп эмес. Биз өзүбүздүн жүрөгүбүздөн чыгып, ушу элибиздин, журтубуздун мамлекет процессин чечебиз деп аракет кылып атабыз. Муну чечебиз Кудай кааласа. Кудай кааласа чечебиз. Ошогон бир аз сабырдуулук кылып, бул жерде мына аксакалдарыбыз, урматтуу аксакалдарыбыз отурат, апаларыбыз отурасыздар, айрыкча жаштарыбыз, урматтуу жаштар, кызыкандуулук алдырып, ызычуу боло бербегиле. Биз проблеманы билебиз. Көп нерсе бул жерде айтылбайт. Көп нерсени мен айта албаймын силерге. Себеби, эгер ал айтыла турган болсо, анда сыр болбой калат. Анда мамлекеттик сыр болбой калат. Анда аскердик сыр болбой калат. Мамлекетибиздин коопсуздугун сактоо үчүн, коопсуздугун камсыз кылуу үчүн биз бардык чараларга барабыз. Бардык чараларга барабыз. Мамлекет биз үчүн, мамлекетибиздин жери биз үчүн, биздин жашообуз, өмүрүбүз, бизде башка нерсе жок. Ошого сиздер эч кыжаат болбошуңуздар керек. Мына ушул Аксайдын тегерегинде, Аксай айылынын тегерегинде ар дайым проблема болуп келген, жана ошол проблемалар дагы деле болуп атат. Кече жакында эле мына жанагы жайлооңор боюнча, жер боюнча проблема болду. Аны чечүү проблемасын дагы сүйлөшүп атабыз. Мына жаңы губернаторубуз келди, мен губернатор деп эле сүйлөй берейин эми. Мына жаңы губернаторубуз келди, Кудай кааласа, бул киши жеринде, ушул жерде бардык проблемаларды чечиш үчүн Атайы мына генерал губернатор деп ушул чынап келдик. Садыр Кожоевич генерал губернатор ошол барсын. Бул то есть Баткен облусту ушунчалык кооптуу болуп кетти деп ушул кишиге мындай көңүл бурду. Суранып ушул жерге алып келип иштеп бериңиз деп. Эми бул киши дагы өзүнүн өмүр жолунда көптөгөн жолдорду басып өткөн киши, өтө мамлекет үчүн жанын берүүгө даяр болуп иштей турган киши. Кудай кааласа ушул кишини жакшылап өзүңүздөр ынтымакта иштетип алалы. Кайсы маселе чыгат? Тополоң болуп ызычуу кылбастан сразу өкүлдөрдү жөнөтүп, бул киши азыр күнү түнү силердин өкүлдөрүңөрдү кабыл алып иштегенге даяр. Күнү түнү иштегенге даяр. Ал эми мына Аксай айылы коңшу Тажикстанда мына Варух айылынын тегерегинде көптөгөн проблемалар бар. Аны мен бул жерде силерге айтып бере бербейин. Бирок биз мамлекеттин чегарасын күчтөндүрөбүз. Кантип күчтөндүрөбүз? Эмне кылып, кандай болот? Мына өзүңүздөр аны көрөсүздөр. Кудай буйрса, биз күчтөндүрөбүз. Бул жерде мына мен өзүм менен кошо ошол госкомиссия по делимитация, демаркация мамлекеттик комиссиянын мен төрагасы болсом,
мына төрагасынын орун басары Назырбек Нурматович бул кишини дагы кошуп алып келдим. Андан сырткары мына бул жерде чегара кызматынын башчысы, погранслужбанын башчысы Уларбек Шаршеевич алып келдим. Уларбек Зарлыкович Шаршеевди алып келдим, полковник. Так, андан сырткары биздин кызматкерибиз Чыңгыз Маматуулу мына бул жигит дагы ушул жерде ушул маселелер боюнча специалист. Ушуларды атайы өзү менен кошо ала келди. Так, эми урматтуу туугандар, мына жайлообуз качан чечесиңер? Чечеби бүгүн, чечпейби? Деп бизди жанагыдай кокодон, монгол кокодон албагыла. Айтып атпаймынбы? Биз чечебиз. Кудай кааласа, бул жерден булар монда айландырса, биз бу жерден монда айландырабыз. Жөн карап отурбайбыз. Так? Жөн карап отурбайбыз. Погранслужбаны биз азыр күчтөндүрөбүз. Мамлекеттик саясат болот. Мындан ары жылына биз болгону жылына, урматтуу туугандар, демаркация баягы эмеге чегарага зын тартуу боюнча мен ушул маселени бир мисалды айтып кетейин. Жылына 15 километрдин тегерегинде жүргүзөт экенбиз. 15 километр тегерегинде жүргүзөт экенбиз. Быйылкы жылга пландап атабыз 150 километр. 10 эсе көп пландап атабыз. Мында эч бир жыл болгон эмес. Чегараны бекемдөөнү быйыл 10 эсе баягы демаркация иштерин көбөйткөнгө аракет кылып атабыз. Агран заставаларыбыз боюнча жана башкалар боюнча ошол личный состав боюнча көптөгөн жумуштарды Кудай кааласа пландаштырдык жана буларды аткарабыз. Мунун бардыгын негизинен ушул жасай турган жумуштардын негизинен көпчүлүгү Баткен облусунда болот. Баткен облусунда жүрдү. Туура биздин башка да проблемабыз бар. Мына Жалал-Абадта проблемаларыбыз бар. Коңшу Өзбекстан мамлекетибиз менен такталбаган чегараларыбыз бар. Өзбекстан мамлекети менен жанагы госкомиссиянын төрагасы дагы мен. Чегара боюнча бүгүнкү күндө мамлекетке чегара боюнча жооп бере турган ошол мамлекеттик чоң кызматкер мына мен болуп эсептелет. Так, чегарада эмне болсо, ошого мен жооп берүүгө милдеттүүмүн. Ошондуктан биз менин өзүмдүн мүмкүнчүлүгүмө жараша, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Менде бир аз мүмкүнчүлүк бар. Мамлекетибиздин башчысы Садам Кожоевич менен түздөн-түз сүйлөшүп. Аны менен бүт маселелерди ордунда жанагыдай бир кайкып, кат жазып, карап, катымдын жообу качан келет экен деп отурбастан түздөн-түз сүйлөшүп чечкенге мүмкүнчүлүгүм бар. Ошол мүмкүнчүлүктү колдонуп туруп, мамлекеттин башчысынын мүмкүнчүлүгүн колдонуп туруп, мына элдин проблемасын Кудай кааласа чечебиз. Ушуга сиздер өзүңүздөр мындай бир түрткү болушуңуздар керек. Сиздер дагы. Сиздер дагы жардам беришиңиздер керек ушуга. Так, кээде бир аз проблема болуп калат. Кээде бир аз 2 күн эрте эмес, 2 күн кечирээк болуп калат. Ошо кичине бир сабыр кылыңыздар. Бирок эң негизгиси мына бул башыбызга жакшылап түйүп алайлы. Биз өзүбүздүн мамлекетибиздин кызыкчылыгы үчүн, мамлекеттик коопсуздугун сактоо үчүн бардык нерсеге барууга даярбыз. Себеби, урматтуу туугандар, биз муну жасабасак, мамлекеттик ичинде жасап аткан баягы жумуштарыбыздын бардыгы текке кетет. Мамлекетибиздин границаны коюп, мына силерге окшогон эли журтубуз кармап турасыңар. Границаны коюп, делимитацияны өткүзүп, андан кийин демаркацияны жүргүзүп, ошол торзымдарды тартып, биягы биздики, биягы сеники деп тактап. Эми мунун бияка өтсөң жооп бересиң, мунун бияка өтсөң жооп бересиң дегендей маселени биз алып чыгышыбыз керек. Жакынкы жылдар ушуну бүтүрүшүбүз керек. Туура, бул өзүбүз келип туруп эле мындай каалагандай тарта бере турган болбойт экен. Кээде ушул өзүбүздүн коңшуларыбыздын көңүлүнө карап калат экенсиң.
Keyde ошолордун bir ayda сүйлөшүү жүрө турган сүйлөшүүнү 2 айга чозуп жиберет экен. Биз мына 3 айдан бери айтып деп мындай айтып отуруп, мына март айында ушу госкомиссиянын ишини жандандыруу үчүн сүйлөштүк. 2 мамлекет менен. Тажикстан менен да сүйлөштүк. Март айынын Кудай буйрса 1-10 күндүгүндө ишти баштайбыз. Өзбекстан менен да сүйлөштүк. Өзбекстан менен март айынын 2-10 күндүгүндө Кудай буйрса сүйлөшөбүз. Өткөндө Өзбекстандын делегациясы бизге келип кеткен Бишкекке. 20дай адам менен келип Бишкекке 2 күн турушуп, ошол жерде иштеп, эң акыркы протоколго, урматтуу туугандар, мен бул жерде силерге биринчи жолу айтып атамын, эң акыркы протоколго түнкү саат 3-тө кол койдук. Ушу кайсыл ай эле? Декабрь. Мына декабрдын башы эле. Ушу декабрдын мына ортолору экен. Билесиздер, түнкү саат 3-тө ошо декабрдан ошол укмуш суук болуп аткан маал. Ошого чейин алар дагы көгөрүп олтурушту, биз дагы көгөрүп олтурдук. Акыры сүйлөшүп олтуруп, түнкү саат 3-тө аларга дагы туура келе турган, бизге дагы туура келе турган протоколго кол койдук. Мына ушинтип жүрөт жолугушуу. Ушинтип оор болуп, ушинтип талашып, тартышып, кээ бир жерде ушундай бир катуу талашканга чейин барабыз. Анан акыры отуруп бир эмеге келебиз, дыкка келебиз. Ошондо дагы бир жолу айтайын. Элибиздин, мамлекетибиздин кызыкчылыгын биз эч кимге берип коебуз деген оюбуз жок. Бизде башка кызыкчылык жок. Кээ бирлер айтат сатып бериптир деп. Кантип сатып бересиң? Кантип жерди сатып бересиң? Бул жер мал эмес, кой эмес, кородон алып чыгып сатып бере турган. Же бул жөнөкөй бир машина эмес, минип кетип атып базарга барып сатып бере турган. Бул жер элдин, мамлекеттин тагдыры. Ушундай эле тагдыр биздин коңшуларды да күтүп турат. Биздин эле тагдыр болуп, бизге өтө керек болуп, аларга керек эмес, аларга дагы өтө керек. Алар дагы ушундай бизге окшоп тытынып турушат. Ошон үчүн кээ бир жерде, кээ бир участоктарды биз аларга беребиз. Кээ бир жерде, кээ бир участоктарды биз алардан алабыз. Туугандар, сүйлөшүп, ушинтип алыш бериш менен гана бүтөт бул нерсе. Анан кийин бардык нерсени ала берип биз биз каалагандай гана чечиле турган маселе эмес. Кээ бир жерде туура ичин атышат, ушундай болот. Мунул жердеги онду алыш үчүн бирден 2-ни 3-тү бергенге туура келип атат. Так? Муну сиздер туура түшүнүшүңүздөр керек. Эмне үчүн анан кийин мына жайлообуз кетип калды, мына жерибиз кетип калды. Бул жайлоо кетип калган болсо, зато бул жерден биз алып атабыз, ошого 2-3, может 4-5 жайлоо. Так? Мына кээде биз Жалал-Абадты мына Алабукасынан может быть уступать этип берип атабыз бир жерди. Так? Ошол эле мезгилде Жалал-Абадтын берки сузагынан алып атабыз. Же болбосо Оштун өзгөнүнөн берип аткан болсок, Соктун дагы башка жерден алып атабыз. Мына ушундай. Анан именно биздин жерибиз кетип калды. Именно бул жер не только силердики эмес, именно силердики эмес. Мамлекеттин жери бул. Мамлекеттин мондо чызып койгон жери. Мамлекеттин ошо жерди мына бурчуну бересиң, чтобы мунул бурчтан көбүрөөк алыш үчүн. Мунушун туура түшүнүш керек. Анан муну мен ата бабам багып жүргөн, мал багып жүргөн жайлоо эле эмне үчүн кетип калды деп. Мына туугандар, кээ бир бизде документтер бар. Биз ата бабаларыбыз багып жүргөн мындан 1-2 поколение мурда 50 жыл, 70 жыл, где-то 80 жыл, 100 жылга деле жакындап калды, туурабы? Колдонуп жүргөн жерлердин, биз колдонуп жүргөн жерлер мүмкүн биздики болбой калышы мүмкүн. Алар 100 жылда колдонуп жүргөн жерлер, алардыкы болбой биздики болуп калышы мүмкүн. Себеби силер картаны көргөн жоксуңар. Бизге чейинки ошол 54-жылдары, 20-жылдары, 30-жылдары жетекчилер ар түрдүү маселе кылып чечип койгон жерлери бар.
Кол кое берип өткүзүп койгон жерлери бар. Же болбосо, наоборот, алардыкы бизге өтүп кеткен жерлери бар. Ушул нерсени мындай, не деген мен айттым, мен муну баарын мындай подробно түшүндүрүп бергеним себеби, силер кичинекей эле бир жерди кармап алып туруп эле. Мына менин жерим, эмне үчүн менин жерим кетип калат деп, мындай бир эме боло бербей, мамлекеттик деңгээлде ой жүгүртүшүңүздөр керек да. Биз комиссия иштегенде ошондой болот. Комиссия иштегенде биз bir айыл үчүн, bir көчө үчүн, же bir район үчүн эмес, бүт мамлекет үчүн иштейбиз. Мамлекет үчүн отуруп иштеп атыр, мына макул, мына жерди анда силер алгыла дагы, бирок бул үчүн биз мына райондо, мына облустта, мына жерди биз алабыз деп талаптарды коебуз. Ушинтип жүрүп кана чечилет. Ошон үчүн, урматтуу туугандар, мен сиздерди баарыңыздарды дагы бир жолу айтып кетейин. Жанагы ар түрдүү эми саясат деген ушундай экен. Мамлекетибизде бизде эркиндик бар, демократия бар деген түшүнүк менен оозубузга келген нерсени сүйлөй берип, жок эле нерсе менен бирөөнү жамандай берип, жаманаттык кыла берип, кенден токтотушубуз керек да. Мамлекет баарыбызга керек. Эл, журт баарыбызга керек. Бир эле ошол бийликке жетпей калган, же көчөдө жүргөн бир саясатчы эмес. Мына биз деле ошентип айтып деп жүргөнбүз. Бирок биз мамлекеттик кызыкчылык үчүн айтып жүргөнбүз. Жөндөн жөн адамды жамандап айткан эмеспиз. Дагы бир жолу айтып коеюн, урматтуу туугандарым, урматтуу эли журтум. Кантип эле Садыр Нуркожоевич же мен же башка бир мамлекеттик өкүл бир жерди сатып алсын. Бул нерсе болушу мүмкүн болгон. Кайсыл бир мамлекеттик чиновник өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн кайсыл бир жерди сүйлөштүрүп берип койгон моменттери болгон. Муну биз тана алышыбыз керек. Кайсыл бир убактарда. Азыр андай жок. Андай болушу мүмкүн да эмес. Андай болушу мүмкүн да эмес. Бир дагы сотук жерди бирөө-бирөөгө бербейт. Бирок, эгерде биз чечим кабыл алсак, ошо баш ийүүгө милдеттүү болосуздар. Ошон үчүн бизди мамлекеттик комиссия дейт. Ошон үчүн мамлекет бизге мындай должносттарды берип, моундай погондорду тагып бизди, давай элге иштегиле деп атат. Кайсыл бир чечимдерди биз кабыл алсак, ошого силер макул болушуңуздар керек, жана ошого баш ийишиңиздер керек. Бирок, ошол чечимдерди кабыл алуу үчүн эмне түрткү болгондугун биз силерге түшүндүрүп айтып беребиз. Эмне түрткү болду ошол чечимдерди кабыл алганга? Эмне үчүн биз бул чечимди кабыл алдык? Менде мына бул кечеги жайлоо өңүр боюнча, анан дагы башка жерлер боюнча көп нерселер бар эле, бирок мен аны айта албайм бул жерде. Ачык айта албайм. Эми ушундай болуп атат, мындай болуп атат. Бирок алардын бардыгы бизде отчетубузда, учетубузда турат. Так, биз ошол чызып берген сызыкты погранслужба коргойт. Чызып берген сызыкты коргойт. Эгерде булар коргобостон, туура эмес иш кылып атса, башка кылып аткан болсо, силер вот как раз ошол маалыматты бизге берип турушуңар. Мурдагыдай эмес, биз азыр буларга ушунчалык каттуу талапты коюп атам мен. Каттуу талапты коюп атам. Мына азыр барып мына эмеде жанагы Баткенде азыр чогулуш өткүзөм. Ошол бүт ГКМдын спецслужбанын балдарын чогултуп, погранслужбанын сотрудниктери баарын чогултуп туруп, ошол жерде чогулуш өткүзөм. Мен айтайын деп атам. Эмне Баткенде коррупция жок болуп калдыбы? Баткенде эмне контрабанда токтоп калдыбы? Баткенде эмне кылмыш болбой калдыбы? Эмне алар катталбай атат? Эмне алар боюнча результат болбой атат? Башында биз айтып келгенбиз. Президентибиз ушундай талапты койгон. Биздин мамлекетибизде, биздин коомубузда эч кандай коррупционер калбаш керек. Акыр аягына чейин ар бир коррупционердин түбүнө жетебиз. Так? Анын үчүн өзүбүз таза болушубуз керек. Таза бола албасак, мен таза болбосом, кантип мен ошол коррупционердин алдына чыгып алып, мен сенин түбүңө жетем деп айтат экен. Так? Мамлекетибизде, коомубузда бир дагы жанагы ОПГнын башчысымын, уюшкан кылмыштуулук топтун башчысымын. Же болбосо мен смотрящиймин, мен положенецмин, мен вор законмун деген болбош керек, болбойт дагы. Биз алар тыптый кылып жок кылабыз. Кайсыл айылдан, кайсыл жерден мен ОПГмын деп, же болбосо мен бандитмин деп
çıkkan adam bolsa, akırın bizge bildirip koygulan. Oşol tünü jok kılabız. Oşol tünü ertesiga kaldırmay jok kılabız. Так? Пусть попробуют азырдагы bir положениец, bir жанагы смотрящий, муну чегараларда, алар буларда жүрүп алып, булар тигил ээн эркин, баягы эркин токойдун каршыкырындай болуп жүрүшкөн. Эми андай болбойт. Ne үчүн бандиттер бай жашаш керек дагын, жөнөкөй пешине теремей жүргөн адам кедей жашаш керек. Так? Азыр бандиттердин бардыгы, опугулардын бардыгы, баягы өзү арам тамак менен жашаганын бардыгы бай жашайт дагы, пешине тери менен малын багып, чөбүн чаап, жерин айдаган байкуштарынын бардыгы кедей жашайт. Андай болбойт. Мындан ары андай болбойт. Мына кече эле Оштон биз мен bir misal айтып коеюн. Жеңгону кармап кеттик. Жеңге деген Досонов аты ким эле? Кадыр. Досонов Кадыр деген баланы 3 ай ошонун артынан жүрдүк. 3 ай. 3 ай ушул жерге Баткенге келип, Тажикстанга кирип кетет. Кармайса, кайра чыгат, кайра кирип кетет. Акыры ушу Тажикстандын ГКМБдын башчысы генерал полковник Якимов менен сүйлөшүп, жеке Тажикстандан кууп чыгарып бияка, анан кийин алып барып кармады. Так? Ал эч жерде иштебесе, бизнес кылбаса, бир жерде пешине терин төкпөсө, анын жашаган үйүн, жашаган жерин мына көрүп атсаңар керек, маалыматты берип атышат. Көрдүңөрбү? Биз ушундай адамдарды жок кылмайынча коомдон жакшылыкка барбайбыз. Ушундай адамдарды коомдон жок кылышыбыз керек. Целенаправленно, максаттуу түрдө. Баягы эме деп коет. Бир кинолорун көрсөңөр керек, бир YouTube'да дагы бир эме жүрөр. Баягы шакалдарды бирден терип тырс деп атып атат го. Кудда ошондой кылабыз. Мыйзам менен атабыз биз аларды. Чекеден атабыз. Ар бир коррупционерди. Biz korrupsiyoner деп kimni düşünüyoruz? Buna ayıl hükümetten başlar. Tak, en jogorku ministerlerge çeyin, hükümetlerge çeyin, çok hizmetler işleyen adamlardan mamleketlik büdjeti talaptığını olurgun korrupsiyon işlerden esipleyiz. Tak, korrupsiyon skemalar atayı tüzgündür var. Oşa skemalar bari sındırabız. Hurmat tuğanda. Kaysıl jerde, kaysıl ayıl hükümet, elge jakşı mamile kılbastan, eldi talaptığını жерleri сата турган болсо, аларга чейин бизде барабыз. Аларга чейин барабыз. Жергиликтүү ушул жерде мына ГКМБдын башчысы отурса керек, Разаев. Мына сизге ушундай мына биздин Баткен облустук ГКМБдын башчысы полковник Разаев. Так. Ушул маселелер боюнча отуруңуз. Ушулар маселелер боюнча ошондо урмат тугандар. Сен ойнобогула. Булар дагы эптеп эле бийликке жетип алышты. Анан ушул эптеп эле башкаларга окшоп бийликти кичине бир 2 жыл, 3 жыл, 5 жыл, 10 жылга отуруп анан кетишет. Андай болбойт. Биз убактыбызды текке кетиргибиз келбейт. Садыр Нуркожоевичтин мамлекетибиздин президентинин койгон талабы дагы ошондо. Ал байкуштагын ал президентибиз дагы күнү түнү дебей иштеп атат. Аны деле канчалаган бир жаман сөздөргө айтып, эми коомубуз ушундай бузулуп калыптыр, эми эмне кылабыз? Коом бузулуп калды. Жөндөн эле сөздөрдү айтып, жөндөн жамандап, бирөө жамандап койсо, кайра ошол мындай бир эме алат да, мурда уялчу эле. Мен ушуга жаман сөз айтып койдум, ушуга бир жала жаап койдум деп уялып адам өзүнөн өзү калчу эле. Азыр наоборот уялбайт. Ат интернетке чыгарат. Мына паланча түкүнчө, паланча жердин Аксайдын берин сатып жүрүптү. Мына кеттик, ушу бийликти жок кылышыбыз керек. Ошого кээ-бирлер сүйүнүп атышат. Мына сонун чыкты. Мына биз жамандап койдук, жала жаап койдук деп. Урматтуу кондар, ошон үчүн сиздер кээ-бирлер түшүнүп каласыңар, кээ-бириңиздер түшүнбөй кылып каласыздар. Так, ушул нерселерден алысыраак болсок деп мен силерге суранып айтып кетем. Кудай кааласа, сабыр кылып күтүп туруңуздар. Президенттин ишке киришкендигине 28 январдан баштап бүгүн 20 күн гана убакыт болду.
Так. Биздин өзүбүздүн алдыбызга койгон талаптардын негизинде bir жылдын тегерегинде коомубузда жылыштар боло баштайт. Кандай жылыштар болот? Азыр бүгүнкү күндөгү биздин бюджетибиз 172 миллиард сом. 172 миллиард сом быйылкы жыл кабыл алынган. Так. Кудай кааласа быйыл жылдын айыгына чейин 172 жок дегенде 200ге чыгарабыз бюджетибиз. Эндиги жылы 2022 жылғы бюджет жок дегенде 250 миллиард болуш керек. Мына ушундай тапшырмаларды өзүбүзгө коюп атабыз. 4-5 жылдын ичинде Алла Таалам тынч койсо, эли журтубуз аман эсен болсо, ишибиз илгерилеп турса, 4-5 жылдын ичинде биздин бюджетибиз жок дегенде 500 миллиард болуш керек. Мына ошондо эл сезет жашоонун. Ошондо өзгөрүү болот. Урматтуу угандар, биздин алдыбызга койгон талабыбыз ошондой. Өзүбүз ушундай талаптарды коюп жылып атабыз. Мен бир мисалды айтып кетейин, муну өткөндө дагы айттым эле, дагы азыр айтып койсом эч ашыкча болбойт. 2020 жылы 10 айда Государственный комитет национальной безопасности, улуттук коопсуздук кызматы, так? 10 айда 2020 жылы 100 миллион сом коррупциядан табышыптыр. 100 миллион сом. А биз 2 айда, ноябрь, декабрь 2 айдын ичинде 3 миллиардка жакын таптык. 2 миллиард 800 миллион таптык. Бул канча эсе көп? 100дөн. 2 эсе эмес, 100% эмес, 200% эмес, даже 1000% эмес. Урматтуу угандар, кимиңердин акылыңар жесе эсептегиле ошону. 10 айда 100 миллион, 2 айда 3 миллиард. Мына, пожалуйста. Себеби эмне кылып атабыз? Себеби ошол эле коррупционерлерди ошол эле аябастан ким коррупционер болсо, мамлекеттик мал мүлктү басып алгандары болсо, кээ бирлер бир адам эле 10-15 завод, фабриканы басып алгандары бар. Так. Мына силер фабрика, завод эмес, ошол жерде фабрика, заводдун 10 кирпичин да албаган адамдар турасыңар ошо. Ал болса, мына биз азыр мен ачык эле айтып коеюн, Кубанычбек Жумалиев деген депутат кармадык эле. Ал айтат, мен бизнес кылып тапкам дейт. Кантип ал бизнес кылып табат? Кантип ал бизнес кылып Бишкектеги ЭВМ заводу 33 гектар жерде турат экен. Ошону кантип бизнес кылып сатып алат? Сатып алган жок, элдин рызкысы бар. Ошонун ичинде, ошол жерде 37-38 чоң зданиялер бар экен. Ошону кантип сатып алат? Сатып алган жок. Анын бардыгын мамлекеттен туура эмес приватизациялар менен тартып алышты. Ошолор байышты, жыргап жашап атат. Мындан ары анын бала чакасы жыргап жашайт, мындан ары анын небере чөбөрөсү жыргап жашайт. Ал эми баягы эч нерсе албай калган бала адамдар ошо бойдон калып кете бересиңер. Ошондуктан, урматтуу угандар, социалдык теңдештирүүнү киргизишибиз керек. Кантип коррупционерлерди талкалап жок кылсак, так, коррупционерлердин колуна түшкөн байлыктарды эл журтка кайсы бир деңгээлде өткүзүп берсек, айтып атпаймынбы мына? 2 айда 3 миллиард. Бул каяктан түштү? Коррупционерлерден түштү. Январь айында 500 миллион сомдун тегерегинде түштү. Ал эми биз погранслужбага, урматтуу угандар, Волгону демаркация жүргүзүш үчүн 15 миллион сом берип атабыз. 15 миллион жылына. Карагылачы. Бул не деген ушундай бири-бирибизди кордогонду? 15 миллион сом берип атабыз. Зорго таап берип атабыз бир жылда. Ошону дагы бул погранслужбанын башчысы айтып атат, "О, бизге дейт июлдан кийин берет." 15 миллион сом. Ал эми ошол эле мезгилде биз бир эле айда 500 миллион сом коррупционерлерден өндүрүп атабыз. Мына айырмасы кандай? Ошондон айтып атамын. Мына азыр ишеничтүү айтып атамын. Быйылкы жылы биз погранслужбага демаркация иштерин жүргүзүү үчүн жок дегенде 100 миллион беребиз. Так, урматтуу угандар, мен эми муну сиздерге эмне үчүн мындай келип баарын түшүндүрүп айтып берип атамын. Себеби ошо силер тынч болгула деп атайын келдим. Өзүм бүгүн эле
içine sırf olup alıp Germanya'da uçup geldim de. Tak. Bugün de uçup geldim. Oşol Manaska uçup düştüm. Düşüvere 1 saatten kayda bayak uçup geldim. Sizge jetip aytıp dep жеткизип koyuyorum. Kuda kalsa bu jaktan Kuday bulursa bu yerden hazır saat 4'te uçup ketemiz. Barı öyle jumuşka barıp prezident menen jolugam gün kechinde de. Sizler boyunca barık толук маалыматтарды айтып берем. Так. Эртеңден баштап көрөсүздөр. Эртеңден баштап биз дагы bir neçe çoğun чиновниктерди камакка алабыз. Себебі елдин канын соргонду. Жөн адамга тийбейбиз. Жөнөкөй адамга тийбейбиз. Так. Мындан ары кимдир бирөө коррупция кылганды, кылам деген даже оюна келбеш керек да. Же мамлекетке жакшынакай кылып иштеп берем, же болбосо мен иштебейм. Кой, мен урдай албайт экенмин. Мен иштебейм, барып мал багайын деп малым бакчычы болот. Мына силердин араңарда ушул жаштардын арасында илимдүү, билимдүү, окууну бүтүп келген, бирок мамлекетчик иштейм деген жаштарыбыз көп. Ошолор келсин иштейт. Ошолор иштейсин. Коомубузду кандайдыр бир өзгөртүшүбүз керек да. Өзгөртүшүбүз керек. Мындай аңкарып өзгөртпөсөк болбойт. Мен деле тиричи эле унчукпай эле ошо коррупционерлер менен деле анча-мынчасы менен чогуу, бандиттер менен деле анча-мынчасы менен чогуу жашап унчукпай жүрө берсем боло бербейт. Бирок андай кыла турган болсок коомубуз өзгөрбөйт. Бул бир эле мына милиция кызматкерлери турат. Бул бир эле мамлекет кызматкерлери эмес, укук коргоо органдарына тиешелүү болот. Таможниктерди. Мына бул границада турган пограничниктерди, так, взятка алып, башка кыла тургандарым болсо, бергиле маалыматтарды, тарткыла видеолорго, так. Ошол маалымат так боло турган болсо, маалымат ошо акчалыгандыгы так боло турган болсо, ошол күнү апарып коймойбуз. Укук коргоо органдары жөн жерден адамдын укугун бузуп, ошол эле милициябы, прокуратурабы, ЖКХМБбы адамдын укугун бузуп, жөндөн жер адамды кордоп, же болбосо жала жаап, жок жерден баягы орусча айтканда постанова кылып аракет кыла турган болсо, алар боюнча маалыматтарды берген. Коомубуз өзгөрүшүбүз керек биз баардыгы. Жакшылыкка умтулайлы туугандар. Азыр ызычуу кылып, уруш талаш кылып, бири-бирибизге жакшы жаман айтып, президентибизге жала жаап, же мага жала жапкан менен эч нерсе өзгөрүп кетти. Мен бир аз көбүрөөк айтып сүйлөп койдум окшойт. Катуу болбойсуздар. Кичине дем алайын да. Башымда кайдалып кетсин. Сөз берип коеюн да. Мына граница сиз маалыматтарды берип коюңуз, мына Аксай боюнча, башкалары боюнча. Биздин ошол мамлекеттик комиссиянын чек араны тактоо боюнча мамлекеттик комиссиянын башчысынын орун басары, менин орун басары Назарбек Нарматович маалымат берип койсуздар. Рахмат. Сиз баардыгын айтып кеттиңиз.